Үй бүлө ажырабасын. Мамытов айрым мигранттарды кара тизмеден чыгарууну сунуштады. Амнистия административдик укук бузганы үчүн чектөө киргизилген кыргызстандыктарга тиешелүү болот. Жогорку кеңештин төрагасы Аталант Мамытов айрым категорияда кирген кыргыз мигранттарын Россиянын кара тизмесинен чыгарууну сунуштады. Бул туурасында төраганын маалымат катчысы Эркин Каимов билдирди. Спикер башында турган депутаттар тобу Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын Федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолуккан. Анда Мамытов үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта калган кыргызстандыктарга амнистия берүү маселесин көтөрдү. Жубайлардын бири Россиядан чыгарылып, ал эми үй бүлөсү бул жакта калып бирге жашай албай жатышат. Мындан улам төрага ушул категорияга кирген биздин жарандарга амнистия берип, кара тизмеден чыгарууга көмөктөшүүнү суранды. Бул административдик укук бузуу үчүн Россияга киришине тыюу салынган кыргызстандыктарга тиешелүү, деди маалымат катчы. Мындан сырткары кээ бир мекендештер кара тизмеге киргенин билбей, Россияга барган жеринен кайтып келип чыгым тартып жатканын айтып, чектөө киргизгени туурасында убагында кабардар кылууну өтүнгөн. Матвиенко спикердин миграция жаатындагы тынчсыздануусун эске алып, бул багыттагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча биргелешкен иштерди улантууну сунуштаган. Выражаем огромную благодарность руководству Российской Федерации, межпарламентских связей и подчеркнуть стремление со стороны нашей страны. Это свидетельствует о высоком уровне поступателя становления наших дипломатических. Алмайдын бермеyi бар, насыяга той өткөрбөгүлө Садыр Жапаров дыйкандарга кайрылды. Өлкө башчы жакындан бери дыйкандарга 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыялар Айыл банк, РСК жана Керемет банк аркылуу бериле баштаганын эске салды. Мамлекет дыйкандарга колдон келишинче кол кабыш кылып, арзан насыя бере баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазып, дыйкан фермерлерге кайрылуу жасады. Өлкө башчы кээ бир учурда тилекке каршы берилген кредиттер максаттуу ишке жумшалбай калып жатканын белгилеген. Насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып алмай жана башка адаттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан 1-ди 2, 2-ни 3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бермеyi бар дегендей, алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар. Быйыл дыйкандардын бир бөлүгү алса, кийинки жылы экинчи бөлүгү, аркы жылы үчүнчү бөлүгү насыя алуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Бул акчаларга завод, фабрикаларды куралы деген сунуштар болду. Бирок ага 3-4 жыл убакыт керек болот. Ошондуктан былтыркы таза кирешени дыйкандар менен фермерлерге берели деген чечим кабыл алдык. Быйыл мол түшүм алып, тамак аш коопсуздугуна салым кошуңуздар. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюп, тамак аш коопсуздугу камсыз болушу керек. Алган түшүмүңөр сатылбай калбайт. Өкмөт ар тараптуу жардам берет, деди президент. Жапаров завод фабрикаларды куруу үчүн быйылкы кирешелер жумшаларын билдирген. Өлкө башчы жакындан бери дыйкандарга 3 жылдык мөөнөт менен 6% насыялар Айыл банк, РСК банк жана Керемет банк аркылуу бериле баштаганын эске салган. Жалпысынан айыл чарба багытында жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1,5 миллиард сом үрөөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөөн сатып алынды. Президент бул үрөөндөр мурда карызы бар жогуна карабастан дыйкандарга 4-5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатканын кошумчалаган. Жогорку кеңештин сайтында мугалимдерди мазактагандарды жазага тартуу камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын негиздемесинде мугалимге окуучулар менен катар алардын ата-энелери жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, кордоп тийишкен, мазактаган, атүгүл кол салган окуялар көбөйгөнү жазылган. Мунун баары педагогдун коомдогу өзгөчө укуктук макамын төмөндөшүнө алып келгенин белгилеген. Эгер мыйзам колдоо таап кабыл алынса, жаза катары 2 же 3 миң сом айыппул салынат. Мындай жоорук кайталанса, чоңдорго 5 миң сом айыппул салынат же аларга карата 3-5 күндүк административдик камак чарасы көрүлөт. Ал эми окуучуларга 4 миң сомдук айыппул салынат. Мыйзам долбоорунун авторлору Жогорку кеңештин депутаттары Аманкан Кенжебаев жана Мирлан Самыйкожо.
Соңку кездери интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып, шылдыңдаган бири-бирине кол көтөргөн видеолор көп тарай баштады. Айрымдары боюнча териштирүү жүрүп, мугалимдер иштен алынганы маалым болгон. Кыргызстанда бөйрөк алмаштырууга канча акча кетери айтылды. Дарыгердин айтымында бөйрөгү ооруган бейтаптардын гемодиализине мамлекет акча бөлөт. Эсептей келгенде ар бирине жылына $8.000 каражат сарпталат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бөйрөк алмаштырууга болжол менен $7.100 кетет. Бул тууралуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунун тубаса кемтиги бар бейтаптарды караган бөлүмдүн жетекчиси Мирбек Байзаков Спутник Кыргызстан агенттигинин маалымат борборунда өткөн Кыргызстанда гемодиализге болгон суроо талап күч аттуу брифингинде билдирди.